Ар бир элдин өзүнө таандык каада салты, үрп адаты бар эмеспи? Кылымдап жашап келген кыргыз элинин дагы өзүнө таандык каада салты, элдин турмуш тиричилиги менен кошо келип чыккан. Ата-бабаларыбыз курчап турган айлана чөйрөгө, жан жадыбарларга сарамжалдуу жана биргичтик менен мамиле кылышкан. Ал эми алардын кул өнөрчүлүгү дагы өз убагында өрчүп турган. Бул өнөр кыргыздын кан жаны менен кошо жаралган. Өнөр деген маселеге келгенде көпчүлүгү чоң окумуштуулар сурайт, айланайын бул көнчү деген эмне? Көнчүлүк деген эмне деп. Анан көнчү деп кыргыздар аны терчи дебейт да. Кыргыздар аны терчи деген эмес. Демек көн деген өзү баш мына уңгуз айтып аткандай эле көн бул көнөк, көнөчөк, көнчөк деп айтылып аткандай бул териге байланыштуу өнөр экендигин мына ушундан болгону алсак болот экен да. Демек бул ошол кыргыздардын ар бир сүйлөнүп аткан сөзү ошол кыргыздын эң байыркы эл экендигин далилдейт. Кантип? Кыргыздарда ошол 2 тамгадан турган, 1 тамгадан керек болсо 1 тамгадан турган, кээде 3 тамгадан турган сөздөр өтө көп. Өтө көп. Бул канчалык сөздүн тамганын канчалык кыска болсо, ошончолук байыркы экендигин далилдеп, тастыктап турат да. Элибиз мал жандуу келгендиктен алардын көпчүлүк иштери теричилик менен өткөн. Теричилик элдин көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Алар териден ар кандай буюмдарды жасап келишкен. Иштетилген терилер түктүү жана түксүз деп бөлүнгөн. Терини колдон иштетүүдө жыдытуу, малга салуу, ашатуу, ийилөө, жибитүү, өңдөө, боёо, ыштоо, тилүү жана башка ошо өңдөгөн түркүн жолдору менен келип чыккан. Териден аябай көп нерселер жасалган. Мына мисалы аябай көп нерсе жасалгандыгын бул буюмдардын аталышынан эле айтып койсок болот да. Мисалы кыргыздар колдонуп жүргөн чанач, чанач деген чаңгы деген аталыштар бар да. Демек биз мунун уңгузун карайбыз дагы чан деген сөздөн келип атат. Демек бул чан деген теринин дагы бир байыркы аталышы. Ошол эле жана көн деген. Көн, көнөк, көнөчөк, кулактын көнчөгү, мына ушунун бардыгы тең көн деген аталыш. Мына көн лак деген сөздөн келип көйнөктү келип чыгып атат да. Махмуд Кашкари Барсканинин эмгегинде ушул көйнөк көн лак дегенен алып калган да. Тери буюмдарын жасоо элибиздин күндөлүк жашоо турмуштарынын шартына тыгыз байланышкан. Малдын, кайберендин жана аңдардын терилери көчмөндө элдин буюм жасоолору үчүн өтө зарыл болгон. Ал тургай атты мингенде дагы кыргыздар такалуу бут кийимдерди кийишкен. Мына ошолор териден жогорку чеберчилик менен жасалып келген. Орус падышачылыгы мезгилинде Масаальский князь, Масаальский Марков өңдү, Венюков өңдү окумуштулардын изилдөөчүлөр келип алып кыргыздардын жасаган буюмдары өтүктөрү эки түрдүү өтүгү бар деп айтат. Бул чокой менен эле чарык дейт. Ушул кантип эле ушул кыргыздар чокой менен эле чарык кийип калсын деп анан Озек элдик чыгармаларды караганга туура келди. Кайрадан Манасты, кайрадан Кенже эпосторду карап, биз ошо Кенже Манас эпосунан эле 22 өтүктүн түрүн таптык. Ошол эле терини түктүү, түксүз керек болсо ошол могул жоон санга чейинки констуу өтүктөрдү жасап келгендиги. Ошол эле кайра өтүктүн оң жагында кош оймолуу өтүктөрдүн салынышы. Андан сырткары жанакы алтындан, күмүштөн, жезден кайра көрчөгөлөрдүн салынышы. Демек бул өтүктөрдүн аябай көп түрлүү болгондугун. Ошол эле учурда жана Белек Солтоноев агайыбыз айтып кеткендей, кыргыздар айтат да, такасы жок өтүк кийген эмес кыргыздар дейт. Такасы жок өтүктү дейт. Жана кулунду бээдей болуп талпайып деп жактырган эмес дейт да. Анан мунун практикалык жагын карадык. Эмне себептен кыргыздар такалуу өтүк кийишкен? Шиш такалуу өтүктөрдү кийишкен десек, көрсөм мына азыр муну айыл жергесиндегилер билет, мал менен өскөн адамдар билет. Бул жана атты үзөңгүгө кирип кеткенде така кармап калат. Буттун соңончокко чейин же болбосо тетиги балтырга чейин кирип кеткенден сактанат бул. Кадимгидей таканчык болуп туруп берет да. Ошон үчүн көбүнчө биз ат мингенде дагы өтүк менен жасоо такалуу, бийик такалуу бут кийим менен кийгенге биз аракет кылабыз да.
Өз кезинде ата-бабаларыбыз жалаңгана териден жасалган кийим-кечектердин түрлөрүнө басым жасашкан. Тон, чыдама, ичик, шым, тебетей, малакай, тумак, көм буюмдары, кепич, маасы, колгап, көкү, көкжеке, кемергур, томого, каргы, чыныгап өңдүү тери буюмдары кирсе, ал эми идиштерден көнөк, көкөр, көнөчөк, саба, чанаш, супура, тулуп сыяктуулар толук элдердин сынбаган бөлүнбөгөн орунуга бышкы идиштери болгон. Ошол кыргыз ошол эң жогорку сапаттагы көндү алыш үчүн эң биринчи ошол чылгый болот. Тери болот, союлду сыйрылып алган тери болот. Андан кийин чылгый болот, андан кийин кайыш болот, андан кийин чигирим болот, андан кийин курум болот, анан булгар болот, анан көм болот да. Жээнбай Моканбаев деген агайыбыз ушул Кыргызстандын мүлдө Кыргызстандын бардыгын кыдырып, ошол тоолуу алайга же болбосо чоң алайдын үстү Сарыкол Памирге барганда, ошо Памирде жупай деген теринин түрү бар экендигин айтканда, ошол ал эменин эчки кийиктин, жапай эчки кийиктин териси дейт, ушунчалык аябай колго үйленгенде жибектей болуп жумшак болуп калат дейт. Анан кандай кара болобу, көк болобу, кандай тери болбосун ушунчалык илегенден ал ак түскө келет. Ошол жумшак болуп жибектей үлбүрөп калат экен дагы, ошол жупай биринчи келген келиндин башына салынган экен. Улуу Манас эпосунда Кандагай шым туурасында кеңири маалыматтар камтылган. Алса Көкөтөйдүн ашында кошой кийип албанга түшкөн Кандагай шымдын тарыхы да өзгөчө. Аны тигиш үчүн Каныкей энебиз Анжандын ар жагы айым мүнсөк, бери жагы Дадуң баштын тоо текесинин териси калың болот деп угуп, Абыке баш болгон 60 мергенде атай жөнөтүп, териге залал кылдырбай жалаң көзгө аттырып, териге күндүн көзүн көрсөтпөй кургатып, жеш челекке алтай алманы кабынан жасалган малмага салып ашаттырып тиктирген. Кандагай деген шым жөндөн жөн эле келип калбайт да. Ал деген ал жалаңаш териге, жалаңаш денеге кийилип жүргөндүктөн ал адамдын аласын же болбосо отурган жана толорсуктардын бардыгын ийилген жерин, тизесин, балтырларын, сандарын баарын өйүп коет. Ошондуктан ошол Кандагай шымдар, жаргак шымдар денеге жагымдуу болуш үчүн, денени өйүп, жара кылып койбош үчүн аны аябай жуп-жука кылып, аны чоюп, тепкилеп, талкууга салып, анан кийин ийилегенде, анан кийин денеге жагымдуу болуп калган да. Демек, муну кыргыз эли, кыргыздардын өзгөчө чеберлери мына ушунчалык тери иштетүү боюнча ушунчалык жогорку чеберчиликке жеткен. Элибиздин жашоо турмушунда баш кийимге абдан көңүл бөлүнгөн. Баш кийимдердин көбү кадимки эле териден ашатылып жасалып, баалуу жаныбарлардын терисинен тигилген. Алсак тебетейдин бир канча түрлөрү адамдын даражасына карап кийишкен. Манастын тебетейи кештин, булгундун терисинен жасалган тебетей кийип атат. Ал эми Бакай баштаган, Бакай, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Серектер, булар бешөө, булар жанакы көк сүлөсүндүн гана терисинен жасалган тебетейди кийип атат. Ал эми калган Кыргылча баштаган калган чоролордун бардыгы тең сусардын терисинен жасалган тебетейлерди Каныкей энебиз аларга жасап берип атат. Биз мындан эмнени билсек болот? Бул биринчи жолу ошол биз илимге алып чыгып атабыз. Бул баш кийим ошол аскердик даражасын түшүндүргөн. Элибиздин басып өткөн жолун, алардын жашоосун колдонгон буюмдарын изилдеп көп жылдык үзүрлүк эмгектен улам Октябрь Капалбаев Кыргыз элинин көнчүлүк өнөрү китебин жазып жарыкка чыгарган. Бул китепте ата-бабаларыбыздын кол өнөрчүлүгүн изилдөө менен тери өнөрүнө басым жасап, алардын аталыштарын изилдеп жазган. Манас эпосунда Семетейдин булдурсун чапса кулак тундурсун деп айтылат да. Булдурсун, мына ушул булдурсун деген мына Жылкычы Шаршембиев агайыбыз жасап берген. Бүгүнкү күндө жалгыз булдурсун болушу мүмкүн да. Мына ушул булдурсунду карасаңыз, мунун этимологиясын көптөгөн окумуштуулар түшүндүргөнгө аракет кылган да. Булдура деген сөздөрдөн келип чыгат дейт да, булдур деп. Анан биз өзүбүздүн кошумча бир вариантыбызды сунуштап атабыз. Бул бүлдүр. Мына ошол булдурсун деген мына уйдун терисинен жасалат мынакей. Өзүңүздөр көрүп аткандай, мунун түшкүн деп коет. Түшкүнү канчалык жоон экендигин көрүп турасыздар. Октябрь Капалбаев көнчүлүк өнөр китебин жазууга 10 жылдан ашык убакыт жумшаган. Ал тарыхый маалыматтарды топтоо менен бирге бир канча илимий эмгектерди окуп чыгып, алардын маалыматын да камтыган. Келечектеги кыргыз эли менен таанышууларга жана кол өнөрчүлүк менен алектенгендерге баалуу китеп болору талашсыз.